Нан менен алтын. Автор Амангелди Мисиров. Кайсы бир заманда мындай бир аламат окуя болот. Күнү түнү дебей бир канча күн жамгыр жаайт. Жердин бетин суу жайпап, эл, жаныбарлар бийик тоолорго качып чыгып жан сакташат. Бир бай менен дыйкан кача албай, эки бийик өскөн чынар терекке чыгып отурушат. Бай жөн качпай бир баштык алтынын көтөрө качыптыр. Дыйкан байкуш бир баштык нанын сууга түшсө убал деп көтөрүп даракка чыгыптыр. Көпкө чейин суу тартылбай, экөө дарактын башында көп күн отурат экен. Дыйкан болсо ырас кылган экенмин, мен нанды аяп сыйладым эле, эми нан мени сыйлап жатат деп жаратканга шүгүр келтирип, эч нерседен кам санабай нандан жеп коюп отура берет. Алтынды жакшы көргөн бай аны таштап жибере албай, же четинен кемип жей албай, алтынын тиктеп отуруп өлмөй болот. Анан дыйканга карап: "О дыйканым, нанымды алтынга алмаштырасыңбы?" дейт. "О ардактуу байым, алмаштырбай жөн эле бермекмин. Көрүп турасыз го, сизге кантип жеткирем. Анан дагы ачтан өлсөңүз, алтын ансыз деле мага калат да" дейт. Бай нанды таштап, нандан жогору көрүп, алтынды ала чуркаганына аябай өкүнөт. Ошондо дыйкан: "Алтын мактанганга гана керек. Анын туруктуу ээси да болбойт. Колдон колго өтөт. Нан болсо ким мээнет кылып тапкандыкы. Адамга өмүр берет. Алтындан нан кымбат" дептир. Ошентип алтынды жакшы көргөн бай ачтан өлүп, нанды барктап буудай эккен дыйкан аман калыптыр.